Кандан эч ким коркпой, салтка таянып, кыргыздардын жигиттери дагы эле урдалууда. Жақшы үй біреуінің қызына түш келіп атасың, біздің қыз içпейт, чекпейт, оқусын жақшы бүтірген, мені юбка кийбейт. Байке, мені башқа қызға құдалап қойған. Қойсаң, бақты болсаң не болды? Қой, біз барыз үшін келген, сай, Айбек, чечпе аққыл бақты болбой. Чечпе, Байке. Қой, Айбек, Мен Айбек емеспін. Em какая разница, Айбек емеспін, бақытсың, бақты болып кетсіңерле болды. Ата! Атан келеді азыр, давай. Болды. Молодец. Эмне үчүн бияка жатып алдыңыз? Бізде қырғызда сөз бар ғой, ұлы кишини аттабайт деп. Күйөө бала качып кетпесин деп жатып алдым, на всякий случай. Айтыңызчы, эмне үчүн бул жигитти ала качып кеттиңиз? Мындай ничего бала экен да. Бир күн караштырдым, караштырсам мындай адуш эле бала экен. Подкат кылдым, подкат кылсам карабайт, өзүнчө эле момент эле. Резко ала качтым, ала качып. Тем более ата энем дагы качан күйөө тээсиң деген суроолор берип баштады. Пришлось ала качканга. Ошо мен аз бактылуумун. Эркектердин ала качуусу. Кээ бирлерге жаңы үй бүлө курулуп атса, кээ бирлер сүйүүсүнөн ажырап кетет экен. Урматтуу эркектер, силерде ала качып кетпеш үчүн кечинде жалгыз үйдөн чыкпаңыздар. Радик Ашимов, эмне жаңылык? Жаным дөсү. Айбек емес. Ой, жеп жан.